Бишкек шаарындагы Аларча резиденциясын көздөй кеткен жолдо турабыз. Чыңгыз Айтматовдун атын алып жүргөн бул трассанын жээгинде көптөн бери башталып курулушу, бирок бүгүнкү күнгө чейин бүтпөй калган ушундай имаратты көрүп турасыздар. Андан 2-3 кадам өтпөй эле мындай качан салынганы белгисиз, бирок кандайдыр бир себептер менен бузулбай, эч ким жашабай турган мындай эски имараттагы көчөнүн көркүн бузуп келет. Негизи шаардыктардын айтымына караганда, бул райондо мындай көчөнүн көркүн, шаардын көркүн бузган имараттар ого эле көп. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул менин оң кол жагым үй дагы сырты эч кандай тозулган эмес, бирок эч ким жашабайт дагы, кандайдыр бир себептер менен шаардын көркүн бузуп ушул кезге чейин сакталып келет. Албетте мындай жагдай биздин Бишкек шаардыктарды тынчсыздандырат. Ордо калаада төрөлүп өсүп, шаардагы ар бир жагдайга кайдыгер карабаган Мирбек Эшалиев айлана чөйрөдө болуп жаткан өзгөрүүлөрдү кубануу менен кабыл алат. Бирок ал жашаган райондогу бул көрүнүш көптөн бери жүрөгүн өйүт. Анан калса өкмөттүк трассанын так боюнда орун алган оңтойсуздукту чет мамлекеттен келген расмий делегациянын өкүлдөрү, туристтер жана меймандардын көрүшү жалпы өлкөнүн кадыр баркына шек келтирет деген ойдо. Администрация президенттиги тышкы иштер министрлиги протокол бөлүмүндө иштегем да. Анан иш боюнча көп визиттерге баргам, чет мамлекеттерге. Анан ошо президентский трассада ушундай кураган үйлөр, эски сынган заборлорду мен чын айтканда эч жерде көргөн жокмун. Коноктор келгенде эмне деп ойлойт, биздин өлкөбүздө ушулай биз кыргыздар ушундай деңгээлде жашайбыз деп. Мэрияга же забор менен жаап деңгээлге куруп коюш керек. Шаардын көркүн бузуп көп жылдан бери бузулбай же ордуна башка имарат салынбай турган объектилердин катарында башкы прокуратуранын имараты дагы бар. Бишкектин чок ортосунда жайгашкан бул имараттын мындай абалда турганына 10 жылдан ашты. Мындан 4-5 жыл мурда имарат бузулуп сейилбак курулат деген маалымат тарап, кийинчерээк Гүлзар эмес жаңы имарат курулат деп айтылганы менен бүгүнкү күнгө чейин минтип жабылган кездемелери айрылып, самсаалап шаардын көркүн ого бетер кунарсыз кылууда. Мындай турганы жакшы эмес го. Эл үчүн кызмат кыла турган жакшыраак бир жакшы здание болсо элге пайдасы тие турган. Но это центр города, это лицо столицы. Однозначно что-то надо делать. Карап коем, бул эмне мындай болуп турат деп. Тем более центр. Просто могу зданияны восстановить этиш керек да, кайра эле алып, может быть, башка эмеге арендага берип коюш керек. Но пусть он не пустует. Лучше бы он деньги давал, биз налогко өкмөткө налог түшүп турса жакшы да. Бишкек шаардык мэриясы менен байланышканыбызда ушул тапта шаарды иретке келтирүү иштери күчөтүлүп, көрктү бузган көрүнөк жарнактар менен кошо ар кандай күркөлөр алынып, эскирген имараттарды бузуп кайра жаңыртуу иши жанданып жатканын билдирди. Ошол эле учурда борбордук көчөлөрдүн боюндагы көп жылдан бери ремонттолбой турган имараттардын сырты жаңыртылып, оңдолуп жатканына күбө болдук. Шаардыктар туура маселени көтөрүп атат. Себеби биздин шаарыбыз деген шаарга окшош болуш керек. Мына коңшу Алматы, Ташкент, Астана, Москваны айтпай эле коеюн. Бирок шаарды оңдошубуз керек. Ошон үчүн биз азыр ушул иш чарада мен өзүм өткөн суббота күнү бардык службаларды, акимдерди алып алып, ар бир объект боюнча өзүм тапшырма бердим. Бир 90дан ашык мен сунуш бердим. Жана красный линияга чыгып кеткени бар. Анан жанагы айылдагы навеске окшогон курулуштар өтө көп. Ал жалаң эле ошо эми бир көчөбүздү, правительственный көчөнү тартипке сала албасак, анан биз шаарды кантип тартипке салабыз? Муну сөзсүз тартипке салабыз. Башкы прокуратуранын имаратынын ордуна өзгөчөсүн куруу чечими кабыл алынгандыгы кабарланды. Ушул тапта анын долбоору чет мамлекеттен даярдалууда, имарат инвесторлор тарабынан салынып, мамлекеттин менчигине өткөрүлүп берилет. Проект жасап атабыз. Бул жерде же бир высотный үй болбойт. Бул жерде необычный бир проект болот. Биздин архитекторго архитектура эмес, мунун Европадан проект жасатып атат. Проект уже бүтүп калды. Бир жума 10 чакты күн ичинде муну проект даяр болот. Муну көргөсөбүз. Бул жер абдан кооз имарат турат. Акыркы убакта инвесторлорго жана ишкерлерге мамлекет тараптан көрүлүп жаткан колдоолордон улам курулуш тармагы кайрадан өнүгүүгө багытталды. Азыркы күндө бир эле Бишкекте 100дөн ашуун көп кабат үйлөрдүн курулушу жүрүп жатат. Мындай курулуш Союздун тушунда дагы болгон эмес деген баасын серепчилер айтууда. Айжан Молдошева, Бекжен Токтосунов, Ала Тоо 24.